урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, келечек кичи футбол боюнча жаштар турниринин 3-чү орун үчүн болгон беттеши башталды. Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан уюштурулуп жаткан бул иш-чара, бул турнир 35 жашка чейинкилер арасында өтүп атат. 25 жаштан улуу, 35 жашка чейинкилер. Ошентип, бул жөрөлгө бир нече ай мурда ардагерлер арасында өткөндөн кийин анын уланысы катары кабыл алынууда. Өлкө башчыбыз өзү келип ал турнирге катышкан, мыкты бомбардир аталган жана ошонун андан эстафетаны алып, эми 35 жашка чейин. Кол чайкаңыздар. Ошентип турнирди. Өнөр курама командасы жана ошондой эле жаш мамлекет. Өнөр адамдары көп кимчиндер. 3-чү орун үчүн оюн башталды. Мамлекеттик кызматкерлер болсо ак кийим менен ошол замат мамлекеттик кызматкерлер чабуулун баштады. Өнөр адамдары жаңы эле ойноп чыкты. Алар физикалык жактан толук калыбына келди, келген жокпу? Бул деле суроо. Болжол менен бир 5 мүнөттө эс алышты. Жана ошол замат кайрадан коло байге үчүн болгон таймашты улантып атышат. Финалда болсо журналисттер менен дарыгерлер ойнойт. Коло байгени бул команданын утканы алат. Ошондо физикалык жактан бир аз чарчап чалга түшкөн өнөр командасы ийгилик жаратабы же болбосо мамлекеттик кызматкерлер жакшылап эс алып чыкты. Алар ийгилик жаратабы, ага сиздер менен чогуу болобуз. ЛТР мамлекеттик телеканалы түз эфирде, YouTube'да, Facebook баракчасында өздөрүнүн сиздерге бул таймашты сунуштоодо. Мамлекеттик кызматкерлерден баштайлы, оюнчуларды тааныштыруу өтүү салтын демек кечиктирбей ишке ашыралы. Азамат Жаманкулов 7 номер менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри. Ал өзү бул оюнга катышып атат. Султан Тойбаев 4 номерде, Нурадил Баясов 10 катар саны менен ак кийимчендерди азыр ал топту буштан чыгарат. Инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча агенттиктин директору. Сайызбек Надырбеков, ал министрдин орун басары, Азамат Жаманкуловдун орун басары. 6 номерде Чыңгыз Эсенгул бул да министрдин орун басары, бирок бүгүн мен Чыңгыз Эсенгул уулун буга чейинки оюндарда көргөн жокмун. Азыр деле оюн таласында ал байкалбайт жана бул жерден Сайызбек Надырбеков аягына чейин күрөштү. Ошондой эле Санжар Боркеев 8 номерде мамлекеттик кызматкерлердин курамында. Андан сырткары Эрбол Султанбаев бар 9 номерде ойнойт, президенттин маалымат катчысы. Вячеслав Пак, президенттин администрациясынын бөлүмүнүн орун басары. Ал болсо 11 номерде Жалын Жейналиев 12, президенттик администрациясынын башкы эксперти. Нурбек Азизхан уулу ал 3 катар сан менен КРП ИБ протокол кызматынын начальниги. Чындыгында бул демек бул тамгаларды жөндөй алган жокмун. Ошондой эле Адилет Абдулдаев, Бишкек СЭЗинин директорунун кеңешчиси 2 номер менен жана Азат Сагынов, дарбазачы 1 катар санда тазалык муниципалдык ишканасынын директору. Мамлекеттик кызматкерлер ошентип ар кайсы тармактан өкүлдөрдү алып келди. Жана жарым финалдык беттеш алар үчүн өтө ыңгайсыз болуп чыкты. Жарым финалда дарыгерлер менен беттешип 1-5 менен жеңишти алдырды. 0-5 менен артта келе жатышкан, аягында 1 гол киргизди, бирок ошонсо дагы биринчи тайм бүтүп, экинчи тайм башталган деле жеңүүчү ким экени ал жакта аныкталып калып, азыр болсо бир топ коопту. Өнөр командасы өздөрүнүн артыкчылыгын көрсөтүп атат. Өнөр командасындагы Каныбек Рыспаев азыр аянтка чыкты. Ал буга чейинки журналисттер менен болгон оор беттештен кийин көбүрөөк эс алып алууну туура көргөн экен. Туура эле
Эми бул мүмкүнчүлүктү мамлекеттик кызматкерлер пайдаланышы керек эле. Алар оюнга темп кошушу керек. Ошондо бир аз чарчай түшкөн өнөр оюнчулары кыйналмак. Иш жүзүндө андай эмес. Эмнегедир алар дагы жай темпти кармап атат. Бул өнөр командасы үчүн өтө жакшы. Бир аз өзүнө келип, убакытты чоюп, өзүнө келип алгандан кийин андан соң өздөрүнүн чыныгы дымагын көрсөтүп баштайт го дейм. Мына Максатбеков, тагыраагы Максат Садырбеков, ал карасаңыздар чарчаган ушундан билсе болот. Өнөр оюнчусу 5 номердеги Жаныбек Оңолбаев бутунда араң туруп, ылдамдыгын күчөтөм деп бутунда араң туруп калып атат. Бул деген чарчап чалыккандан кабар берет. Ошентсе дагы ал оюн таласында жүрөт. Азыр Максат Садырбеков алмашууга кетти. Топ өнөрдө өтө сонун жазгыр өткөн, бирок тулку бой менен, корпус менен жакшы ойноп атат. Мамлекеттик кызматкерлер чабуулда. Сокку дарбазачы жакшы реакция жасады, бирок топту кармап кала алган эмес. Анын жыйынтыгында буштан чыгаруу. Топто болсо Нурбек Азизхан уулу, ал ошол замат Нурадил Баясовго берген эле. Өнөр адамдарын дагы тааныштырып өтөлү. Максат Садырбеков 10-чу, Омар Жанышев 9, бирок Омарды дагы биз буга чейинки оюндардан көргөн жокпуз. Азыр деле байкалбайт. Гүлжигит Калыков 3-чү номерде. Гүлжигит Калыков деле аянтта көп убакыт өткөргөн жок. Марлен Алибеков 11-чи номерде. Мирбек Масалиев 77-чи номер. 77-чи номерди деле көргөн жокпуз. Санжар Аскаров 4-чү катар сан менен. Ал жакшы ойноп атат. Азыр алмашууда, бирок аянтта жүргөн учурда өзүн жакшы жагынан көрсөтүүдө. Жаныбек Оңолбаев, ал дагы старттык курамдагы оюнчулардын бири. 5-чи номерде Кубаныч Курманбеков, 8-чи номерде Актан Алмаз уулу, менин оюнчу 2-чи номер. Каныбек Рыспаев 7-чи өнөр командасынын ишенген оюнчуларынын бири. Жана ошондой эле Азамат Кылычев 6-чы, дарбазачы Арсен Максатбек уулу болсо, ал 1-чи катар саны менен. Азыр мамлекеттик кызматкерлер чабуулда бош дарбазага сокку узатып тактык жетишпей калды. Бул жерде Нурадил Баясовго бир аз жылдым болушу жетишпей калды деп айтсак жарашат. Ох, керемет. Бул Кубаныч Курманбековго дагы тактык бир аз жетишпей кала берди. Кезектеги өнөрдүн чабуулу Жаныбек Оңолбаев 1-чи темп менен чабуулду баштай алган жок. Андыктан азыр позициялык жүрүшкө барат. Өтө жакшы сокку узатуучу позицияга чыккан. Өтө сонун. Азамат мына ушул жерден бул Каныбек Рыспаев беле, менин оюнчу ошол болчу. Ышкырык менен топ оюнга кошулат. Эмне болуп кетти? Комбинациянын сонун ишке ашырып атышпа келди. Кайра башынанбы? Кайра башынан. Ышкырыкка чейин топ оюнга кошуп ийген сыяктуу. Андыктан бул эпизод кайрадан ойнолот. Бул рет буга чейинкидей ийгиликтүү боло алышкан жок. Ошентсе дагы сокку менен жыйынтыктады Жаныбек Оңолбаев. Аткан окто жылдамдыкта кетти го деген болту. Дарбазачы гана өзүнүн жумушун жакшы аткарып абалды сактап калган. Баяс, тагыраагы Нурадил Баясов мамлекеттик кызматкерлер тарабынан чабуулга аралашты. Ошондой эле Санжар Аскаров дагы азыр оюнда жүрөт.
Ал мезгилде Нурбек Азизхан уулу топ менен бара жаткан. Ошол учурда Нурадил Баясовду жабыркатып кетишти. Нурадил Баясов ордунан тура албай жатат. Дарыгерлер кайда? Дарыгерлер негизинен бар болчу. Андыктан алар азыр аянтка чыгып анын ден соолугун бир сыйра карашы керек. Мен мына ден соолук чыңдоо борборунун сыртында тез жардам унаасынын турганын көргөм. Жана бул жакта деле дарыгерлер жүргөн болчу. Бир аз убакыттын өтүшү менен Нурадил Баясов өзүнө келет го дейм. Ооба, өзүнө келди. Эми жок, толук өзүнө келди экен. Мына дарыгерлер бир топ четте болчу экен. Азыр албетте Нурадил Баясовдун абалын бир сыйра байкап көрүшөт. Ал эми топто Нурбек Азизхан уулу, анын жанында өнөктөшү турат. Жана гол! Ошентип бүгүнкү беттештеги эсеп саны ачылды. Стандарттык абалды идеалдуу пайдаланды. Ошентип мамлекет кызматкерлери 1-5 менен дарыгерлерге утулган болсо, азыр өнөр командасын 1-0 менен артта калтырып келе жатат. Бул азырынча биринчи тайм. Албетте убакыт кенен негизинен абалдын дөп кеткенге бирок ошентсе дагы бул гол мамлекеттик кызматкерлер үчүн бир топ дем берет. Сокку алыскы бурушка 11 номердеги Марлен Алибеков. Бул соккунун автору. Албетте гол жарата алган жок. Жана дарбазанын тирөөчү. Караңыздарчы. Уламдан улам чабуулу күчөп бара жатат. Каныбек Рыспаевдин ар бир соккусу гол жыттан атпайт айтсак болот. Бирок жолдун болушу гана жетишпей жатканын көрүбүз. Топту өзүндө өтө көпкө кармап койду. Бирок ошентсе дагы Кубаныч Курманбеков топту атаандашына бере койгон жок. Топко өтө кызгану менен мамиле кылды. Ал мезгилде мамлекеттик кызматкерлердин курамындагы Нурадил Баясов дарыгерлердин көмөгүн алып бүттү. Жана убакыт бүтүптүр. Биринчи таймга болгон убакыт соңуна чыкты. Мына экинчи тайм башталды. Өнөр жана мамлекеттик кызматкерлер ортосунда өнөр батыраак эсепти теңегенге аракет кылат. Мына иш жүзүндө аны көрүп атасыздар. Тыныгуу учурунда ал тууралуу кенен талкуу кылышты. Азыр гол жаратуу мүмкүнчүлүгү деле бар болчу. Анткени эки оюнчу сокку узатуучу позицияга чыккан болгону соккунун өзү бир аз таптамай болбой калды. Дарбазачы тазалыктын директору Азат Сагынов өз дарбазасын азырынча чындыгында таза сактап турат. Эч кандай кир жугузчудай түрү жок. А бул жерде эмне болуп кетти? Каймайт ушулбу же маекпи? Азамат Жаманкулов, Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри. Ал азыр кандайдыр бир такташуу иштерин жүргүзүп аткан сыяктуу. Азамат Жаманкулов бул турнирдин уюштуруучусу, демилгечиси, уюштуруучусу. Биринчиден дал ушул министрликке ыраазычылык билдирсек болот. Жалпы тиешелүү бардык ошол Азамат Жаманкуловдон баштап анын командасына чындыгында өтө сонун коосу турнир орун алып атат. Азыр болсо дал ушул Азамат Жаманкулов өнөктөшүнө топту өткөрдү. Жана ал жерде Санжар Буркеев,
Андан ары Санжар Бортиев жүрүштү аткан болсо, карасаңыздар азыр бутка канчалык топ бат келсе, ошончо бат кайра кетип калды. 5-номердеги Жаныбек Оңолбаевтан болбосо ал аябаянтын ичинде топко көзөмөлдүк кылып баштагандай. Полициялык чабуул аянттагы оюнчуну колдонууга аракет кылышабы, анткени дарбазачы аябаянтты таштап борбордук бөлүккө жакындап келе жатат. Сокку гол! Караңыздарчы, кандай бул голго ушунчалык эрдемсип жата калса белгилеген да жок. Эч нерсе болбогон сыяктуу акырын артты көздөй басып келди. Бул Өнөр командасынын негизги оюнчусу Каныбек Рыспаев. Каныбек Рыспаевдин чындыгында пайдалуу оюнчу экенинде эч кандай шек жок. Азыр болсо Азамат Жаманкулов анын соккусу. Мына министрдин соккусун көрдүңүздөр. Албетте дарбазачы абалды көзөмөлдөп турган, ошонсо дагы таамай барса ага жеңил болмок эмес. Ал мезгилде Өнөр командасынын кезектеги чабуул орун алды. Албетте аут алган топ оюнга кошулат. Дарбазачынын ордуна аянттагы оюнчуну колдонуу мүмкүн бир аз эртелип калат, бирок ал бышып жетилип калган сыяктуу. Жок, эсеп сандары тең эле. Андыктан 1-1 болгон чагда анда кандайдыр бир негиз жок. Бөкөлөп чыгарылып аянттын ичине жетти. Бул жерде Азамат өзүнүн аракетин жасап көргөн. Каныбек Рыспаев топко жеткен менен ийгилик жарата алган маселе. Ал эми Азамат Жаманкулов абалды көзөмөлгө алган. Борбордук бөлүктө ошол эле Каныбек Рыспаевдин соккусу рикошет анын жыйынтыгы бурчтан чыгарууга алып келди. Бурчтан чыгаруу өтө кооптуу, опурталдуу болуп чыккан. Кайрадан эле Каныбек Рыспаев сол бутка алды. Абайлаш керек, бул жерде кагылышуу дарбазачы бутун ортусун алды. Албетте максат Садырбеков мына бутун сынып келген учурда мындай жерде атаандаштын бутун сындырып коюу теориялык жактан сынып калышы да мүмкүн. Өтө кооптуу учур. Азат Сагынов, тазалык муниципалдык ишканасынын директору, аянтты таштап кетем деген ою барбы? Анын ордуна ким дарбазага турат? Аны татыктуу алмаштыра турган бирөө барбы? Аны алмаштыра турган адам табылышы мүмкүн, бирок татыктуу алмаштыруу менин оюмча мүмкүн эмес. Андыктан бутунун ооруганына карабастан кайрадан өз кызматын аткарууда. Мына көрдүңүздөрбү кандай сейф жасады. Тазалыктын директорунун ушунчалык жоопкерчиликтүү азыр дарбазаны карап атканын көрүп атасыздар. Ал учурда кайрадан топ Өнөр командасында Максат Садырбеков ал дарексиз пас берип алган. Максат Садырбеков ушул ырчылардын арасындагы үлгү боло турган өкүлдөрдүн бири деп айтсак болот, айрыкча спорт жагынан. Спорттун кайсыл түрүндө болбосун чындыгында Максат Садырбековду көрсөк болот. Мына оюн кайрадан жандануу алдында турат. Бул 3-орун үчүн коло байгө үчүн болгон беттеш, келечек кичи футбол боюнча жаштар турниринин демек эң негизги оюнунун демек экинчиси деп айтсак болот. Ой, кандай сонун дриблингинин бул жерде мамлекеттик кызматкер Нурбек Азизкан уулу аракет кылды. Финалда журналисттер менен дарыгерлер беттешет. Бул өтө маанилүү, көрөрмандардын баары күткөн таймаш. Ал эми азыркы оюндан ашса ашып кем калбай жогорку чыңалууду өтүп атат. Анткени эсеп сандары 1-1. Жана ошол жерден кайрадан эле Каныбек Рыспаев
Ынтоо үчүн күрөшкөн Каныбек менен Нурбек Азизкан уулу экөө тең өз командасынын өзөктүү оюнчулары. Ошентип мыктылардын тирешинде жеңүүчү болуп чыгуу өтө кыйын. Уялгандан топ аянттын сыртына чыгып кетти го дейм, анткени экөө тең бири-биринен ашташып кем калбай тоо үчүн күрөшүп атты эле. Топ аянттын сыртына чыгып, андан кийин гана ауттан кошулду. Толук өзүнө келиптир. Азат Сагынов дарбазачы, анткени буга чейин жабыркап калып, бир аз сылтык басып атты эле. Азыр абалы жакшы. Бул албетте мамлекеттик кызматкерлер үчүн өтө маанилүү. Экинчи жарым финал пенальти менен жыйынтыкталды. Андыктан ким билет? Бул беттеште эле азырынча теориялык жактан ошол багытты көздөй баратат. Ошол сценарий боюнча баратат. Жок, бирок анда өнөр акыркы мүнөттөрдө эсепти теңеп кеткен болчу. Ал эми мунусунда бир аз эртерээк эсепти теңеди. Өнөрдүн оюнчулары кандай болуп болду экен. Түз эфирде иштеп атабыз, урматтуу көрөрмандар. ЛТР мамлекеттик телеканалы YouTube'да, Facebook'та сиздер үчүн бул оюндарды сунуштап атат. Андыктан алдын ала түз эфир болгондуктан кандай болорун билүү мүмкүн эмес. Ошентсе дагы кандайдыр бир дал келүүлөр, параллелдер бар. Ушул буга чейинки жарым финалга кайсыл бир жактары жок дегенде эсеп сандары окшошуп кетет. Азыр мамлекеттик кызматкерлердин чабуучусу Нурадил Баясов ал дагы жабыркап калган болчу. Дарыгерлер келип аны алып кетип, кайра сыйкырлап алып келген сыяктуу. Азыр жөн гана өзүнө келүү эмес, сокку узатканга жарап калган экен. Бирок чындыгында соккуну шашып жасады. Мамлекеттик кызматкерлер курамындагы өзөктүү оюнчулардын бири Нурадил Баясов инвестициялар жана өнүктүрүү боюнча агенттиктин директору. Өтө жөнөкөй кызмат эмес. Бирок оюн талаасы баарын бириктирет. Оюн талаасы албетте баарын бириктирет. Жана ошол эле учурда бардык оюнчуларга бирдей шартты түзүп берет. Сокку дарбазачы ийгиликтүү жүрүшүн ишке ашырды. Топ менен Санжар Аскаров, Арсен Максатбек уулу ошону менен топ аянттын сыртына чыгып кетти. Өтө көпкө чейин атаандашына жакындап барган. Ошол эле Нурбек Азизкан уулу убакыт соңуна жакындап баратат. Албетте өнөр командасы бир гол жаратуунун үстүндө иштеп атат. Канчалык ал ишке ашат, канчалык ага тоскоолдук кылат мамлекеттик кызматкерлер. Чогуу гана гол болсага алыстан соккуга батынган жок, жана пас берген болчу өнөрдүн 6 номердеги оюнчусу Азамат Кылычев. Аянтта өтө көп убакыт өткөргөн жок, бирок алмашууга чыгып команданын деңгээлин түшүрбөстөн дарбазанын тирөөчү жана андан ары бул жерде мамлекеттик кызматкерлердин жолу болбой калды. Кандай сонун шарт түзүлдү. Дарбазанын тирөөчү өнөр командасын сактаган болсо дал ушундай көрүнүш эми өнөр командасында болуп атат. Өнөр командасында 13 номер менен ойногон ким бар? Протоколдо андай өкүл жок болчу. Кайдан пайда болду? Же 10 номерби? Жана гол. Баары бир өнөр командасы өз максатына жетти. Эсеп 2-1. Санжар Аскаровго дейм бул голду. Жок. Дал ошондой эми алдыга өнөр командасы чыгып отурат. Негизинен ушул нерсе жетиштүү. Аны менен макул эмес болсо, мамлекеттик кызматкерлер жок дегенде бир гол жаратуу керек. Кана бир аз дарбазага жакыныраак туруп алган экен өнөктөшү. Артыракта болсо, ошол 9 номерде ойноп аткан.
Ербол Султанбаев, президенттің маалымат катчысы. Ал бир аз артыраак да болсо бул топко реакция жасамак. Серпилген топту кууп жетпей калды. Санжар Боркеев жана Максат Садырбеков эки аракети менен дагы ийгиликтүү боло алган жок, бирок өтө сонун ачылган экен топко. Санжар Аскаров кайрадан соккуга даярданып туруп аны ишке ашырган. Убакыт болсо өтүп атат. Жана бир нече рикошеттен кийин топ дарбазачынын бутун тапкан болсо өзү соккузатат, бирок анын бул кыймыл аракетин мамлекеттик кызматкер окуп койду, ошондуктан жолун ишенимдүү тосуп чыкты. Сокку бир топ бийиктеп кетти. Негизинен бул абал өнөр командасын толук канааттандырат. Болгону коргонууда катачылык кетирбей ойноп койсо болот. Мүмкүнчүлүк жаралса чабуулга чыгат, болбосо эмне үчүн болбосун дагы гол жаратканга. Эреже бузуу. Жаныбек Оңолбаев эрежени бузду. Сары кагаз толугу менен негиздүү, анткени топ менен сурулуп чыгып бара жаткан учурда бутун тосту жөн гана бут болсо мейли, дал ушул тизесиндеги жанагы тегерекчеге тийген сыяктуу, ошондуктан ал ошол замат ордунан туруп кете алган жок. 8-чи номерде ойноп аткан Санжар Боркеев. Стандарттык абал. Топтун Радил Баясов. Анын соккусу тосмого тийген жок, бирок таамай да барган жок. Жыйынтыгында Арсен Максатбек уулунун кайрадан топту оюнга кошуусун көрөбүз. Дагы эреже бузуу. Жок. Эреже бузууну каттаган жок. Эреже бузуу экен. Кайрадан эле. Алгачкы божомолдогон болголаган нерсе иш жеринде туруп чыкты. Кандай сонун мүмкүнчүлүк жаралды эле, бирок көз ачып жумганча аны ишке ашыруу керек болчу. Мамлекеттик кызматкерлер голду жаратып эсеп санын теңеди. Эсеп 2-2. Керемет. Өзгөчө азыркы сокку кооз болуп чыкты. Нурбек Азизкан уулу дарбазачы үчүн да үстүнкү тирөштүн астында келе жаткан экен. Сары кагаз. Эки 8-чи номердин азыр мына элдешүүсү орун алып атат. Өнөр командасынан Кубаныч Курманбеков сокку узатуучу позицияга чыгып бара жаткан. Нурбек Букуев азыр аралыкты ченеп берди. Биз Санжар Аскаров менен Санжар Аскаровдун соккусу гол. Ал сокку узатабы жөнөктөшүү деп божомолдогончу алар мамлекеттик кызматкерлердин демек кубанычы көпкө созулган жок. Азамат жок дегенде ушинтип көрөрмандардын көңүлүн көтөрмөк. Дал ушундай позитивдүү нотада бул коло байге үчүн болгон беттешти жыйынтыктайбыз. Ошентип өнөр командасын 3-чү орунду куттуктап кетмекчибиз. Мамлекеттик кызматкерлерге биринчиден оюн үчүн ыраазычылык билдирсек болот, экинчиден уюштуруучулар катары алардын ушул турнирди уюштурган үчүн дагы ыраазычылык билдирсек болот.